Кан басым жогорулап кеткенде эмне кылабыз? Кан басымдын жогорулугу миллиондогон адамдарды кыйнап келет. Гипертония, жогорку кан басымы бул адамды өлүмгө алып келет. Ошондуктан бул коркунучтуу ооруга көз жумбоо керек. Адатта анын белгилери байкалбайт. Эгер ар дайым кан басымыңызды ченеп турбасаңыз, жогору экендигин узак убакытка чейин сезбешиңиз дагы мүмкүн. Ар кимдин кан басымы ар кандай. Жана бир адам үчүн идеалдуу болгон кан басым экинчиси үчүн өлүмгө алып келиши ыктымал. АКШнын жүрөк ассоциациясынын маалыматы боюнча кан басым 130-80ден ашпосу керек. Дароо эскерте кетели. Эгер ден соолугуңуз сиз үчүн кымбат болсо, анда кан басымыңыз жогорулаган учурда биринчи кезекте терапевтке кайрылганыңыз оң. Жашоо мүнөзүңүзгө жана башка факторлорго жараша дарыгер сизге алдын алуунун, дарылоонун жолун айтат жана атайын жардам берүүчү дары-дармектерди жазып берет. Бирок кандайдыр бир себептерден улам дарылар жардам бербей, дарыгерге кайрыла албай калсаңыз, үй шартында кан басымын төмөндөтүүгө жардам берген бир нече ыкманы сунуштайбыз. Биринчи, терең дем алыңыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, терең дем алуу кан басымын тез арада түшүрүүнүн эң натыйжалуу ыкмаларынын бири. Өзүңүздү тынчтандырып, көзүңүздү жумуңуз. Бул стресстин деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет. Терең дем алып 5ке чейин санаңыз. Дем алууңузду көкүрөк аркылуу эмес, курсак аркылуу жүргүзүңүз. Колуңузду ичиңиздин үстүнө коюңуз. Ичиңиз көтөрүлүп жаткандыгын сезишиңиз керек. Андан кийин демиңизди чыгарып, кайрадан 5ке чейин санаңыз. 3 же 5 мүнөт терең дем алуу денеңиздеги бардык кыртыштардагы, анын ичинде буттарыңыздын дагы кан агымын жакшыртат. Ушундан улам кан басым төмөндөйт. Экинчи, ысык суу. Чындыгында кан басым жогорулаганда ысык ванна, атүгүл душта кооптуу. Бирок буттарыңызды же колдоруңузду 5-10 мүнөткө ысык сууда, болжол менен 45-50 градуска кармасаңыз, кан басымыңыз бир кыйла төмөндөйт, колуңуздагы тамырлар кеңейет. Үчүнчү, муздак суу. Үй шартында кан басымын төмөндөтүү үчүн муздак суу колдонсо болот. Бул үчүн илегенге, орусча айтканда тазик, муздак сууну куюп, бутуңузду 1-2 мүнөткө сууда кармооңуз зарыл. Сиз муну үстөлдө отурган же турган калыбыңызда жасасаңыз болот. Же болбосо бир нече мүнөткө колуңузду муздак суу астында кармап туруңуз. Суу алакандардан баштап билектердин аягына чейин жетиши керек. Бул процедуранын аягында бетиңизге муздак суудан чачып, төшүңүздүн ылдый жагына нымдалган чүпүрөктү коюңуз. Төртүнчү, мята чайы. Мята бул табигый антистресс. Эгерде сизде бул өсүмдүктүн кургатылган жалбырактары же даяр дүкөндөн сатып алынган таңгак бар болсо, үстүнө кайнак суудан куюп 10 мүнөткө калтырыңыз. Чай демделип калат. Андан кийин суусундуктун бир аз муздашын күтүп, ичип алыңыз. Бир аз шекер же бал кошсоңуз дагы болот. Мята чайы стресстен алып чыгып, кан басымыңызды төмөндөтөт. Эң негизгиси суусундук кайнак абалда болбошу керек. Чайды кичинекей уртамдар менен акырындан, шашпай ичиңиз. Бешинчи, алма уксусу. Дагы бир натыйжалуу элдик каражаттардын бири бул алма уксусу болуп саналат. Ал кан басымын 25ден 35ке чейинки бирдикте төмөндөтөт. Уксуска малынып нымдалган чүпүрөктү жылаңайлак бутка сүртүп, 15 мүнөткө калтырыңыз. Изилдөөлөрдүн натыйжасында алма уксусунун курамында кан басымын төмөндөтүүчү заттар бар экендиги аныкталган. Алтынчы, валериандын жардамы менен. Валериан тундурмасы же болбосо анын негизиндеги таблеткалар карвалолдон башкасы. Себеби бул дарыга организм тез эле көз каранды болуп калат, кан басымды төмөндөтөт. Бул табигый тынчтандыруучу препарат стресс менен күрөшүүгө жардам берет, бирок сөзсүз түрдө сунуш кылынган дозадан ашпоо керек. Кан басымыңыздын жогорулашынын эң негизги себептери эмнелер экендигин билесизби? Кененирээк айтып берели. Албетте, ашыкча майлар. Рационуңуздагы көп көлөмдүү май кислоталары давленияңыздын көтөрүлүшүнүн бирден бир себеби болуп саналат. Ал негизинен жаныбарлардын майларында, май, каймак жана башка, ошондой эле кокос майларында кездешет. Колбаса, быштак, пирожныйлар, шоколад, закуска, печенье жана башка көп кездешүүчү жашыруун майлар деп аталган азыктарды унутпашыңыз керек. Бул тамактар майлуу көрүнбөсө дагы калорияга өтө бай. Ашыкча туздар.
Ашыкча туздалган азыктар менен тамактануу кан басымдын жогорулашына алып келет. Көптөгөн тамактарда жашырылган майлар гана эмес, ошондой эле жашыруун туздар дагы бар. Ошондуктан дүкөндөн алынган жана жарым-жартылай бышырылган тамактарга караганда үйдө жасалган азыктар менен тамактаныңыз. Туздуу ашыкча керектөө организмдеги кан тамырларды жабыркатат. Алар ийкемсиз жана морт болуп калат. Тамырларда структуралык өзгөрүүлөрдү пайда кылат. Физиологиялык системаларды биринчи кезекте бөйрөктөргө ашыкча жүк арттырат. Айрым штаттарда жана Япония, Финляндия, Англияда туздуу колдонууну азайтуу боюнча өкмөттүк программа ишке ашырылып, натыйжасында инсульттан каза болгондордун саны 80%га чейин төмөндөгөн. Айрыкча ашыкча салмактан жабыр тарткан адамдардын дагы кан басымы төмөндөп, мурдагы калууна акырындан келе башташкан. Алкоголду көп өлчөмдө колдонуу. Ашыкча алкоголдук ичимдиктерди колдонууда этият болуңуз. Ичкилик кан басымын төмөндөтөт деген жаңылыш түшүнүк бар. Кичинекей дозада алкоголь кан басымына таасир этпейт. Бирок ичимдикти көп ичүү жүрөктүн согушун тездетет. Ал эми кан басымы жүрөктөгү кандын көлөмүнө түздөн-түз көз каранды. Көлөмү канчалык көп болсо, кан басымы ошончолук жогору болот. Мындан тышкары көптөгөн алкоголдук ичимдиктерде кан басымына таасир этүүчү биологиялык активдүү заттар бар. Кофе ичүүнү азайтыңыз. Бирок бул бир аз талаштуу маселе. Анткени окумуштуулар кофенин кан басымга кандай таасир этерин аныкташа элек. Чындыгында кээ бир адамдарда кофеин кан басымынын жогорулашына алып келет. Ал эми башкаларда мындай таасир байкалбайт. Эгерде сиз биринчи категорияга кирсеңиз, текшерип көрүңүз. Кофе ичүүдөн мурун жана ичкенден кийин кан басымыңызды ченеп, көрсөткүчтөрдү салыштырып көрүңүз. Эгерде сиз биринчи категорияга кирсеңиз, суусундуктан баш тартканыңыз оң. Маанилүү факт: эркектер аялдарга караганда гипертония оорусуна көбүрөөк кабылышат. Ал эми жалпысынан алганда 50 жаштан ашкан адамдар артериялык давление менен көп оорушат. Дал ушул жашта организмге гормоналдык өзгөрүүлөр болуп, ушул курактагылар аз кыймылдап, ашыкча салмак ала башташат. Бул коркунучтуу оору менен көбүнчө 55 жаштан ашкан эркектер жана 65 жаштан жогору аялдар оорушат. Бирок гипертонияда курактык чектөөлөр жок экендигин, атүгүл жаш балдар да бул ооруга чалдыгышы мүмкүн экендигин эске алышыбыз керек. Мына ушундай. Ал эми сиз канча жаштасыз жана сиздин кан басымыңыздын нормасы канча? Комментарийге бөлүшүп кетиңиз. Ден соолугуңузга кам көрүп, дарыгерге тез-тезден кайрылып турууну унутпаңыз. Орточо статистикадагы бир автоунаанын кыймылдаткычы 140 кг салмакка ээ. Ал эми бир учактын кыймылдаткычы бир нече тоннага көлөмдүүрөөк жана ичине бир нече адам батып кетүүсү мүмкүн. Бирок эң күчтүү кыймылдаткыч бир муштумча гана көлөмгө ээ жана бир банка томат пастасынчалык гана салмакка ээ. Бул адамдын жүрөгү. Бүгүнкү саякатыбызды баштоо үчүн адамдын организмине кирүү керектелет. Бул Джерри жана биз анын жүрөгүн ал катуу уктап жаткан кезде текшерип көрөбүз. Оозу аркылуу кирели. Ой, кулагыңызды жаап алганыңыз оң окшойт. Бул жигит коңурукту катуу тартат экен. Джерри дем алары менен биз анын өпкөсүнө түшүп калабыз. Аба молекуласына бекем карманыңыз. Ал эритроцитке жармашып алды. Эң сонун биз канга аралашып алдык. Ооба, орун бир аз тар экен. Туннелдин дуалчалары биз капиллярлардан чоңураак венулдарга, анан жүрөккө алып бара турган веналарга которулганда кеңейишет. Кан тамырлар мага дарыяларды элестетишүүдө. Болгону алар бир аз жумшак жана ийилчегирээк болушат. Алар кантип чоюлуп, кайра жыйрылып жатканын көрүп атасыңарбы? Кан ар бир жүрөктүн согушу менен орун которуп турушат. Демек, эртели кеч биз Джерринин кыймылдаткычына барып түшөбүз. Жүрөккө жетерибизге аз калды. Ал өпкөлөр менен катуу кысылган, ошондуктан бат эле кычкылтек менен байытылган кан алууда. Анын жыйынтыгында канды бүткүл денеге багыттайт. Азыр болсо биз ташбаканын ылдамдыгы менен кыймылдап баратабыз. Анткени Джерри уктап атат, ошондуктан анын жүрөгү акырын согууда. Угуп жатасызбы? Бул Джерринин коңгуроосу акыркы ирет чырылдап кетти. Ал убакытты бир жолу карап эле жумушуна кечигип жатканын түшүндү. Ошол замат анын мээси адреналин бөлүп чыгаруу сигналын таратууда. Ошондуктан кан батыраак айлана баштайт. Бекемирээк карманыңыздар. Анын пульсунун жыштыгы ылдамдап, кан басымы жогорулоодо. Булчуңдарына кычкылтек менен байытылган кан келери менен Джерри заматта ордунан ыргып турат. А биз болсо өз максатыбызга жеткени калдык. Дуалдар кеңейип кетти. Биз жетип калдык десек болчудай.
Бул туннелдин сыртынан биз бир клеткага келатабыз деп божомолдосок болот. Сиздин баалуу жүрөгүңүздү жана өпкөңүздү бекем калкан, тагыраагы кабыргаларыңыз коргоп турат. Биз негизги венадабыз жана оппа! Жүрөккө кош келдиңиз. Негизи жүрөк тынымсыз иштеп турган чоң бир булчуң. Ал бир күндө 100 000 жолу, жылына 40 миллионго жакын жана өмүр боюнча 2 миллиарддан ашык жолу согот. Ар бир согушунда ал аркылуу 3 чашка кан өтүп турат. Бир күн ичинде 7,5 миңдей литр өтөт. Мынчалык чыңалууда башка бардык кыймылдаткыч көтөрө албай бузулуп калмак, бирок адамдын жүрөгү эмес. Жүрөгүңүздү чоң бир тамак аш жеткирүүчү борбор деп элестетиңиз. Ал жаңы даярдалган продуктуну өпкөдөн алат. Өпкөңүздө болсо жергиликтүү фермерлер деп атап коелу. Ал эми эритроциттер аларды шаар ичинде тагыраагы организмиңиз боюнча ташыган транспорт деп коелу. Алар кан тамыр деп аталган жолдор боюнча орган, ткань жана клеткаларга барышат. Алардын баарына тынымсыз кычкылтек керек. Биздин кычкылтегибиз көп, себеби биз бул жака Джеринин деми менен кошо келип калдык. Жүрөктүн бир гана жолку согушу менен клапандар каалга сымал ачылат. Биз болсо сол жүрөк алды аркылуу төмөн сол дүлөчөгө түшөбүз. Дагы бир сокку канды сыртка сүрүп чыгарат. Биз аябай чоң 12 сантиметрлик аорта аркылуу чыктык. Ошентип расмий түрдө артерия магистрали боюнча жүрөктөн узактай баштайбыз. Камсанабагыла, биз кайра келебиз. Биз ар бир орган, булчуң, ткань жана клетканы көздөй кычкылтек жеткирүү үчүн албууттанып баратабыз. Боорго кычкылтек буйртма кылдыңыз беле? Алыңыз. Бул жерге кол коюп койсоңуз болгону. Рахмат. Бөйрөктөргө да көбүрөөк керекпи? Кармаңыз анда. Биздин магистралыбыз негизги жол артериядан майда көчөлөргө, артериолдорго өтөрүбүз менен тарый баштайт. Алардын акыр аягы капиллярларга барып такалат. Джерри тепкичтен өйдө көтөрүлүп бараткан көрүнөт. Себеби анын буттары эс алып жаткандагысына караганда көбүрөөк кычкылтек буйртма беришиптер. Жүрөк катуураак согуп, кан басымы жогорулоодо. Кармаңгыла, бул шаардын бардык жашоочуларынын аябай курсак ачыптыр. Анан дагы көмүркычкыл газын сыртка түртүп салыптыр. Эгер сиз тооктун этин жеп бүтүп, сөөгүн табагыңызда калтырып койгон болсоңуз, кычкылтектин көмүркычкыл газына айлануусу бир гана өпкөбүздө ишке ашпайт да. Бул нерсе клеткалык деңгээлде да жүрүп турат. Аябай өкүнүчтүү, бирок биздин каныбыз көмүркычкыл газына толуп калыптыр. Эми эмне болот? Албетте, жүрөккө алып бара турган Вена автострадасына баруу керек. Өпкөдөгү сымал эле ал дагы капиллярдан башталат да, магистралыбыз ушинтип кеңейе берет. Балким бардык жолдордун бири-бирине окшош экенин байкаган чыгарсыздар. Бирок анатомиянын бардык китептери веналарды көк, ал эми артерияларды кызыл кылып көрсөтөт. Жок, кан дайыма эле кызыл. Эгер ал кычкылтекке бай болсо жана артериялар аркылуу бараткан болсо, ачыгыраак түстө болуусу мүмкүн. Бирок теринин астынан көрүнүп турган көгүлтүр жана жашыл түстөр жарык толкундарынын натыйжасында келип чыгат. Кыскараак жана көбүрөөк түстөр жарык толкундары аркылуу жеңилирээк чагылат. Ошентип дал ушул жолдор тагыраагы 97 000 километр аралык жер жүзүн 2 жолу айланып чыгуу үчүн жетиштүү жолдор шаардагы бир гана жерге, жүрөккө гана алып барышат. Биз кайра келип калдык, бирок бул жолкусунда оң тарабына жайгаштык. Биз бул жерге клапан аркылуу келдик дагы артерия деп аталган кызыл туннелге түшүп калдык. Бирок бул жерден кычкылтеги жок кантип өтүп кетер экенбиз? Аябай кеч болуп калды. Биз жолго чыгып алдык. Бирок бул жолу биз акыр түбү келип, көмүркычкыл газынан арыла турган, анан кычкылтек запасын толтуруп ала турган жерге, өпкөгө барабыз. Джерри демин кайра чыгарып жатат. Жакшы бар көмүркычкыл газы. Ошентип кайрадан дем тартты. Жаңы жеткирүү буйртмасын аларыбыз менен биз Вена боюнча жүрөктүн сол тарабына аттанабыз дагы саякат кайрадан башталат. Ал эми сиз ар дем тарткан сайын ушул нерселер сиздин организмиңизде болуп турат. Бирок биз бир суроого дагы деле жооп бербептирбиз. Деги бул моторду кыймылдатып турган эмне? Жаныңыздагы электр станциясын карап көрүңүз дагы жообун таап алыңыз. Албетте электр тогу. Жүрөктү соктуруп турган мына дал ушул нерсе. Өзүңүз карап көрүңүз. Биз Джерринин кыймылдаткычынын өзгөчө бөлүгү синус түйүнүнө барабыз. Кире бериште абайлаңыз, эч нерсеге тийишпеңиз.
Дал ушул жерде татаал химиялык реакциялар ишке ашып турат дагы электрдик импульс иштелип чыгып турат. Кол жана буттардын булчуңдарынан айырмаланып, жүрөктүн бардык булчуңдары бири-бирине байланышкан. Ошондуктан электрдик импульс бүткүл жүрөккө бир убакта таасир этет. Бардык тирүү ткан электр энергиясынын арты менен жыйрылат, жүрөк дагы алардын катарында. Ал муштум сымал түйүлөт да кайра жайылат. Импульс урары менен ал кайра жыйрылат. Ар жыйрылуу сайын кан 4 камеранын бири аркылуу кирип чыгып турат. Баары дал ушинтип иштейт. Макул эми. Бул жөнөкөйлөтүлгөн вариант болчу. Бирок сиздер негизги ойду түшүндүңүздөр деген үмүттөмүн. Эгерде сиздер бүгүн пайдалуу бир нерсе билип алган болсоңуздар, бул видеого лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Дагы көбүрөөк кызыктуу жана пайдалуу видеолорду калтырбай көрүп тургуңуз келсе, каналыбызга катталыңыз. Lights Media менен бирге болуңуз.